Abdullah den soğluğu çın bolup gün alış maşıkçu. Caminin cebi atuğuda kündü alektençu. Al oğru degendi bilçü emez. Allah oğru berse şıpasında koşu berit. Eğer al oğurup kalsa darı oruzu karmayt ele. En uzağı 3 gün tösöktö jatçu. Orozo tutkan ubakta tamaktan tıyılıp, sağırlıkta su içip, oğuz açarda su menen bir ağız kurma jechü. Anın köz karашında orozodan tezireyek daba bolçu, nerse jok bolçu. Күндөрдүн биринде bir соодагер базарда дары чөп сатып жүргөндүгүн көрүп калды. Абдуллах ал менен маектешти. Кандай дары сатып жатасыз? Тамакты тез ашкыла турган дары деди. Кай жерден алып келдиңиз деп сурады Абдулла. Бул соода сыры. Эң жакшы, канчадан бери бул дары чөптү сатып жатасыз? 2 жылдан бери. Жашап жаткан өлкөмдө сакчылар колумда баарын тартып алгандан кийин чайкоочулук кылдым. Кийин бир дарыгер менен таанышып калып, дарыларын сата баштадым. Буга чейин эмне иш кылат элеңиз деп сурады Абдулла. Кол өнөрчүлүк менен алектенчүмүн. Токуй турган ишканам бар эле. Кол астымда ондой адам иштечү. Базардагы сатуучум бир салыкчыга кеземени бекерге бергендиги үчүн дүкөндөгү баардык нерселерди тартып алган. Üstünden arızdansam, üstümdögü үйüme çeyin alıp koydu. Arzımdı eç kim ukpadı. Eğer sağa Khorasandan tokuuçuluk boyunca işkana açıp bersem işteysin mi dedi Abdullah. Ova işteymin, bирок үй бүлөмдү багуу үчүн табыптын дарыларын сатпасам болбойт dedi. Дары сатуудан жылына канча киреше табасың деп сурады. 100 динар. Ишканаңдан пайда түшүп турганча сага акча берип турамын. Кийин ар айда мага пайданын 10/2 бөлүгүн берип турасың. Сен менен шерик болобуз. Керек жарактын баарын мен каржылаймын. Ордуна мына дарыңды сатпайсың. Бул жерде адамдар илим алат. Куран жаттайт. Соода менен алектенет. Эгер тамакты сиңире турган дарыларды алып баштаса, көп табак жешип башташат. Илим жүрөккө кирбейт. Жалкоолук жүзөгө келип чыгат. Соодадагы аракеттери жоголот. Зээндери начарлап кетет. Ошондуктан сатууну бүгүндөн токтот. Мына азыр 10 динарды ал. Эгер ушул дарыны сенден башкасы сатууну баштаса, мага кабар бер деди. Колундагы алтындарга карап туруп, ал адам ыйлап жиберди. Бөтөн жерде, бөтөн элде, бейтаныш адамдан өз журтунан көрбөгөн жакшылыкты көрүп жатса, кантип көз жаш төкпөсүн? Эми Абдуллахтын шериктештиги боюнча айтпасам болбос. Жашыбыз 60-тан ашканга чейин соодасы кынтыксыз кеңейип кетти. Кербен сарайларда Абдуллахтын кербени болбогон убак өтө сейрек болчу. Кирешеси арткан сайын колунан иш келген адамдар шериктеш боло башташты. Ал иш башталып кеткенге чейин баардык чыгымдарын мойнуна алат. Шериги ишти кылат. Ушундай шериктештиктин артынан түрдүү мамлекеттерге 10дон ашык тигүү жана токуу боюнча, терине ашатуу жана касапчылык боюнча иш баштады. Ал шериктештеринен көп үлүш алчу эмес. Эң көбү 10/4 бөлүгү болуп, ал дагы териден келип түшчү. Калгандары пайданын 10/2, 10/3 бөлүгүнө шериктешеле. Ушундай жол менен ал адамдарды жумуш менен камсыздап, түрдүү азык-түлүк жана адамдарга керек нерселердин баасын калктын абалына жараша ыңгайлуу кылып койчу. Көпчүлүк түшкөн акчаларды эмне кылат деп ойлошу мүмкүн. Ал эч качан көп акчаны колунда кармап турбаган. Жогоруда айтып кеткенимдей, ал илим алуучуларга, илим берүүчүлөргө, китеп жазгандарга, муктаждарга, жесир аялдарга, мечиттердин курулушуна, медресеге жана китепканалардын ачылышына жардам берчү. Ал менен шериктеш болгондордун айрымдары кыянаттык да кылат эле. Бир күнү мурун кароолчулук кылган, кайсы бир айыбы менен иштен айдалган адам менен шериктеш болду. 6 ай өткөндөн кийин ал иш жүрбөй зыянга учурап жатканын айтып, түшкөн пайдада акча ажыратпай койду. Абдуллах алдына адам жөнөтүп, акыйкатты билгенден кийин өзү ага барды. Ал менен сүйлөшүп, мен сени менен узак жыл бирге иштешүүнү ниет кылгам.
көйгөйдү айтсаң биргелешип чечели деди. Артка кетип жатам. Бул иш мен үчүн туура келбейт экен. Берген акчаңызга ыраазы болуңуз. Мен кылган мээнетиме ыраазымын деди. Берген акчама ыраазы болуштан мурун акыйкатты билишим керек деп айтты. Дагы кандай акыйкат? Мага ишенбей жатасызбы? Ишенбесеңиз, анда эмне мени шериктеш кылдыңыз деп сурады. Шериктештик сунушун сен бергенсиң. Чек арадан чыкпа. Затыңды билгин. Сүрүштүрдүм. Пайда жакшы, бирок мага бергениң жок деди Абдулла. Артыман тынчылык кылып жүрөсүзбү? Аллахтан уялбайсызбы деди. Ушул сөзү артыкча болду. Ал сөзүн түгөтпөстөн ичине тийген муштумдан сестее түштү. Кайтып кол көтөрмөкчү болгондо Абдулла аны 5-6 жолу муштап жиберди. Жерге жыгылып түштү. Мурун сакчы болгон үчүн кополдугу менен корстугу калбаган экен. Болбосо аңкоолук кылмак эмес. Абдуллах жакасынан кармап ордунан тургузду жана бере турган акчанын азыраагын төлөшүн талап кылды. Ал улгайып калган адамдан мынчалык күчтүү, кайраттуулукту жана тайманбастыгы күтпөгөнү үчүн оройлук кылган эле. Жоошуп дүкөнүнөн акча алып чыкты. Шериктик ошону менен токтоду. Абдуллах жүрөгү тынч үйүнө кайтты. Ал өчөшүп албастан жылмаюу менен жеңер эле. Бул иретте ушундай болду. Айтор ушундай абалдар болуп турар эле. Бирок мындай окуялар анын ишине таасир этип, берешендик менен жоомарттыктан тосчу эмес. Жашы 70-ке таяп калганда берешендиги ашып түштү. Анын жоомарттыгы жөнүндө урпактарыбыз китеп жазса, пайдасы тиймек.